Кыргызстан 11 февраль күнү Туркияга 6 тонна гуманитардык жардам жөнөттү. Бул тууралуу Туркиянын Кыргызстандагы элчилиги билдирип, жалпы кыргыз элине ыраазычылык айтты. Гуманитардык жардам чогултуу иштери азыр дагы уланууда. Мындай кыйын учурда биз боордош элдер, тууган элдер жакшы көңүл калуу тилек айтып, дуа тилек кылып, колдоп коюубуз биз үчүн дагы Кыргызстандагы мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери Туркиядагы жер титирөөдөн жабыр тарткандарга жардам катары маяна которуусун улантууда. Президенттин администрациясы Жогорку кеңештин депутаттарынан тарта министрликтер жалпысынан 20га чукул мекеме ишканалар бир күндүк маянасын бирдиктүү депозиттик эсепке которушту. Ош шаарында 2 жерге Туркияга жардам чогултуу штабы ачылды. Алардын бири Ош шаардык мэриясынын алдында. Бул жерде шаардын жигердүү жаштары өз алдынча чогулуп ачышкан. Ал эми экинчи штаб Ош шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башкармалыгынын алдында ачылды. Кырсыктан бери бир апта убакыт өттү. Ага карабай урандылардын астынан аман калган жарандар табылууда. Туркиянын Хатай провинциясындагы жер титирөөдөн кийин толугу менен талкаланган турак жай комплексинин башкы архитектору Стамбулдун аэропортунда өлкөдөн чыгып кетүүгө аракет кылып жаткан жеринен кармалды. Кармалган учурда архитектордун жанында ири суммадагы акча жана Черногорияга алынган билет болгон. Мындан тышкары жер титирөөдөн урап калган имараттардан табылган курулуш мүчүлүштүктөрү боюнча 8 киши камакка алынганын Хабер Түрк телеканалы билдирди. Он 11 февральда Түркиянын зилзала болгон аймактарында кызмат өтөп жатышкан Кыргызстандын куткаруучулары бир адамды тирүү табышты. Издөө куткаруу иштеринин жүрүшүндө Кыргызстан менен Түркиянын куткаруучулары биргеликте саат түнкү 2:30-3:30 чамасында кыйраган имараттардын астынан бир адамды тирүү табышкан. Тирүү табылган адам кыйраган имараттын 5-кабатында жашаган 16 жаштагы Түркия жараны экени айтылды. Түз эфирде Түрк телеканалы кыргыз куткаруучуларына ыраазычылык айтышты. Тасмадан куткаруу иштери бүткөндөн кийин кыргыз жана түрк куткаруучулары бири-бирине кол алышып куттуктап жатышканын көрүүгө болот. Selamlaşıyorlar, birbirlerini kutluyorlar. Onların bu her bir canlı çıkarılışında birbirlerine teşekkür ediyorlar. Birbirlerine sarılıyorlar. Bakın bu insanlar daha önce birbirini hiç görmedi. Hiç görmedi. Batmanumke Kırgızistan'dan bir arama kurtarma. Bu insanlar hiç görmediler birbirlerinin hayatlarında. Ama burada gerçekten yani tek yürekler, el eleler, kol kollar çıktıktan sonra da sarılıyorlar birbirlerine. Bir canı bulmak için, ulaşmak için. Burada duruyor. Боордош элдин башына түшкөн оор күндө Кыргызстан четте турбай жардам колун сунууну улантууда. Дагы 100 куткаруучу жөнөтүлдү. Алар менен бирге саламаттык сактоо министрлиги дарыгерлер тобун жөнөтүп жатканы айтылды. Мында нейрохирург, травматолог, реаниматолог, кан тамыр хирургу өңдүү адистерден куралган бригада. Алар жер титирөөнүн очогу болгон Кахраман-Мараш шаарындагы мобилдик госпиталында иштейт. Ошондой эле врачтар керектүү дары-дармектерди, шаймандарды өздөрү менен кошо ала кетишүүдө.